not me who chose. Мен илимде эмес, илим мени тандаган. The science chose me. Our Изилдөөнүн максаты өзөк клеткаларды так сөөк тканына багыттоо болчу. we can improve regeneration. Биздин ыкма сөөк сынганда өзгөчө остеопорозду сөөктү калыбына келтирүү процесстин жыйынтыгын абдан жакшыртат. We are using the Биз титандын импланттарын микроплазмалык каптоо ыкмасын колдонуп жатабыз. 15 жылдык илимий ишмердүүлүгүмдө тилекке каршы тең салмактуулук жок экендигин түшүнгөм. Негизги жыйынтык эмес, сен басып өткөн жол маанилүү. Бүгүнкү күндө биз мурдагыдан узак жашайбыз. 2023-жылы дүйнөдө орточо өмүр узактыгы болжол менен 73 жылды түздү. Санактар жакында эле туруктуу өсүштү көрсөтүүдө. Бул жетишкендик албетте кубандырат, бирок ал өз кезегинде табигый кебелүү процессине байланыштуу жаңы кыйынчылыктарды жаратат. Жаш курак менен адамдын сөөгү чыдамдуулугун жоготот. Остеопороз сыяктуу оорулардын тобу көбөйөт. Бул учурда сөөк морт болуп калат. Натыйжада кичине жаракаттар сынганга алып келиши мүмкүн. Бул улгайган адамдар үчүн өзгөчө оор. Анткени алардын сөөгү жай калыбына келип, көп учурда майыптыкка алып келиши мүмкүн жана адамдын өзү менен саламаттыкты сактоо системасы үчүн медициналык жардамга чыгымдарды кыйла көбөйтөт. Бул олуттуу маселени чечүүгө казакстандык окумуштуу Юлия Сафарова аракет кылууда. Анын изилдөөлөрү сөөк ткандарын калыбына келтирүүнү изилдөөгө жана сыныктардан кийин тезирээк айыгууга жардам берүүчү жаңы дарылоо ыкмаларын иштеп чыгууга багытталган. Окумуштуунун максаты улуураак курактагы адамдардын активдүү жана ден соолугу чың жашоосуна шарт түзүүчү чечимдерди иштеп чыгуу. my PhD dissertation. Менин доктордук диссертациям сөөк ткандарын калыбына келтирүүнүн жаңы ыкмасын иштеп чыгууга арналган. Бул ыкма остеофилдик полимердин жана кемик клеткалары менен жасалган клеткалык терапияны колдонууга негизделген. Кемик клеткалары ден соолукту жакшырта алат жана азыркы убактарда аларды трансплантациялоо кеңири популярдуулукка ээ болууда. Бирок кемик клеткаларынын көйгөйү алардын плюриопатенттүү экендигинде. Башкача айтканда, алар организмдин ар кайсы бөлүктөрүнө өтүп кете алышат. 2010-жылы жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, айрым кемик клеткалар өтө ылдам бөлүнүп жаткан жерлерге багытталып калышы мүмкүн. Бул шишиктердин жана онкологиялык оорулардын өнүгүшүнө алып келиши ыктымал. Ошондуктан биздин изилдөөлөрдүн максаты кемик клеткаларын так сөөк ткандарына багыттоо болду. Аларды башка жерлерге өтүп кетүүдөн сактоо үчүн. Башкача айтканда, биз кемик клеткасынын организмдин ичиндеги тагдырын аныктоону көздөгөнбүз. Остеофилдик полимердин түзүлүшү өзгөчө. Анын бир учу кемик клеткасына байланып, экинчи учу сөөк ткандарына тартылуу жөндөмдүүлүгүнө ээ. Полимердин курамында сөөк бетиндеги гидроксиапатитке бекем байланышы учу атайын топтор бар. Ошентип лабораториялык жана жаныбарларга жасалган изилдөөлөр биздин ыкма сынактарды айрыкча остеопороз учурунда калыбына келтирүү процессин кыйла жакшыртаарын көрсөттү. It's already unique and she's incorporating. Бул долбоор өзгөчө уникалдуу. Анткени илимпоз полимерлер менен тулку клеткаларды айкалыштыра алды. Тулку клеткалар бул изилдөөлөрдүн абдан популярдуу багыты. Полимерлер да өз алдынча уникалдуу багыт болуп саналат. Бул эки тармакты айкалыштыруу сейрек кездешет жана келечектүү. Бул жерде Юлия биология жаатында гана эмес, химия, инженерия жана полимердик химиянын кесилишинде иштейт. Бул көптөгөн ар кандай билимдерди жана ыкмаларды бириктирүүнү талап кылат. Bring together. Юлия Сафарова 2011-жылы эле сөөк ткандарын калыбына келтирүү боюнча долбоорлор менен алектене баштаган. Ал Америкадагы Карнеги Меллон университети менен биргелешип иштеген. Жол узак жана кыйын болгон, бирок эксперименттер ыкманын натыйжалуу экендигин далилдеген. Азыр илимпоз сынактарды даарылоо үчүн керамикалык композиттерди колдонуу мүмкүнчүлүгүн изилдеп жатат. Бул материалдар жаракат алган жерге имплантацияланып, убакыт өткөн сайын адамдын сөөк клеткалары менен алмашат. Мындай композиттердин өзгөчөлүгү аларды стронций жана жез иондору менен байытууга мүмкүнчүлүк бар. We
use copper and strontium doping. Биз медициналык протездерди жез жана стронций иондору менен байытып, аларды антибактериалдык жана натыйжалуураак кылып жатабыз. Ошондой эле биздин изилдөөлөр көрсөткөндөй, бул жаңы кан тамырларды түзүү процессин ангиогенезди стимулдаштырууга жардам берет. Бул жаракаттарды айыктыруу жана ткандарды калыбына келтирүү үчүн абдан маанилүү. And more people will need these implants. That's why it's Биздин калк картаюуда жана барган сайын көбүрөөк адамдар мындай импланттарга муктаж болот. Ошондуктан аларды кылдат изилдеп, дайыма өркүндөтүп туруу маанилүү. Ошондой эле алмаштырууну талап кылган импланттарды жаратуу керек. not require replacement. Another my project that is also focused on regeneration of bone tissue is linked to Дагы бир долбоорум сөөк ткандарын калыбына келтирүүгө багытталган жана импланттар менен байланыштуу. Аны биз Чыгыш Казакстандан келген физиктердин командасы менен биргеликте ишке ашырып жатабыз. microplasma coating technique for titanium implants. So if you can imagine the titanium implant made of commercially available. Биз титан импланттарына микроплазмалык каптоо ыкмасын колдонуп жатабыз. Кээ бир пациенттерде титанга чыдамсыздык же аллергиялык реакция болушу мүмкүн. Мындан тышкары ал организмде биопленкаларды пайда кылып, протездин четке кагылышына алып келиши мүмкүн. Ошондуктан биз беттик каптоо үчүн ар кандай материалдарды изилдеп жатабыз. Жана учурда цирконций жана гидроксиапатит каптамаларына басым жасап жатабыз. Hydroxyapatite coating, we try to coat it with a pure titanium without alloy. Биз протездерди эритмелерди кошпостон таза титан менен ар кандай тегиздиктеги каптоо ыкмаларын колдонуп көрүп жатабыз. Ошондой эле тантал жана башка материалдардан жасалган каптамалар менен эксперимент жүргүзүп, импланттын клеткаларга кандай таасир этерин көрүүгө аракет кылуудабыз. Алардын өсүшү, көбөйүшү, жылышы жана тамырлардын калыптанышы. Булардын баары ткандарды калыбына келтирүү үчүн өтө маанилүү. Учурдагы долбоорумдун бири дал ушул протез каптамаларына арналган жана азыркы жыйынтыктар келечектүү көрүнүүдө. Those implants, and we have really promising results. Казакстандын чыгышындагы Өскемен шаарында мындай каптамаларды коммерциялык өндүрүү үчүн бардык зарыл ресурстар бар. Бул Казакстанды дүйнөлүк деңгээлде бул тармактын лидерине айлантышы мүмкүн. Бул амбициялуу долбоордо казакстандык окумуштуулардын арасында Юлия Сафарова биологиялык бөлүгүн көзөмөлдөйт. Ал клеткалардын жаңы каптамаларга кандайча жооп кайтараарын изилдеп, аларды организмге жалпы таасирин баалоо үчүн клиникага чейинки изилдөөлөрдү өткөрүүгө даярданууда. Долбоор ортопедиялык жана стоматологиялык протездердин жаңы муунун сунуштайт. Өзгөчө каптамалардын аркасында импланттар четке кагылууга жана сезгенүүгө азыраак дуушар болот. Saying about how I became a scientist, I could say that it's not me. Менин илимпоз болушум тууралуу айтсам, бул менин тандоом эмес. Тескерисинче илим мени тандады. Бир кезде мен үй бүлөмдүн башка мүчөлөрү сыяктуу эле дарыгер болууну каалагам. Бирок кийин болашак стипендиясын утуп алып, Жаңы Зеландияда биомедициналык илимдер боюнча окууга мүмкүнчүлүк алдым. Bolashak, and I got the scholarship to study in New Zealand, and it was for biomedical science, and this specialty was really new in Kazakhstan. Бул адистик Казакстан үчүн таптакыр жаңы эле. Мен бул чакырыкты кабыл алып, Жаңы Зеландияга бардым. Ал жерде илимпоз изилдөөчү болуу эмнени түшүндүрөөрүн түшүндүм. Бирок бакалаврды аяктагандан кийин деле дарыгер болуу тууралуу ойлонуп жүрдүм. Анан AQShга МакГоуэн регенеративдик медицина институтуна такшалма өтөөгө бардым. Дал ошол жерде илим мени толугу менен багындырып алдым. To USA at McGowan Institute of Regenerative Medicine. Мен илимпоз болууну чечтим. Анткени клеткалардын бөлүнүүсүн, көбөйүүсүн, жылышын жана бул процесстерди кантип башкарса болоорун байкоо мага абдан кызыктуу эле. Cells can divide, how they can proliferate, migrate, and how you can make Албетте мага ошол учурда айланамдагы адамдар өз тармактарында уникалдуу окумуштуулар таасир этти. Айрыкча регенеративдик медицина жаатындагы профессорлор мага чоң дем берген. Field of regenerative medicines.
Юлия Сафарова үчүн илим жашоо образы жана ой жүгүртүү ыкмасы болуп калды. Ал өзүн илимий ыкманы колдонбогон же маалыматты текшербеген кырдаалда элестете албайт. Иликтөөчү катары ал ар дайым маалыматтардын эл аралык илимий изилдөөлөр менен негизделишине ишенүүгө умтулат. 15 жылдык эмгектин ичиндеги эң кыйын нерсе туруктуулукту сактап, кыйынчылыктарга карабастан ишти улантуу болгон. Илимде эң негизгиси өз долбооруңа ишенүү. Атүгүл жыйынтыктар дароо күткөндөй болбой жатса дагы дейт Юлия. And maybe this is a good part because if you're a scientist, then Баланс тууралуу бир түрдүү миф бар. Жашообуздун баардык тармактары гармонияда болушу керек деген ишеним. Бирок 15 жылдык илимий ишимдин жүрүшүндө мен тилекке каршы баланстын жок экендигин түшүндүм. Балким бул жакшыдыр. Анткени эгер сен илимпоз болсоң, илимпоз сыяктуу ойлоносуң. Бул сенин жашооңдогу ыкмага айланат. Сенин баардык иш-аракеттериң илимге негизделет. Далилдерди издейсиң. Ар бир кырдаалда жакшы жана жаман жактарын карайсың. Сен үчүн баланс бул жөн гана өз ишиңди улантуу. more than I spent time with my family. But then there is another period when you get some spare time during your research career. Мүмкүн кээде мен үй бүлөм менен өткөргөн убакыттан көбүрөөк иштеп жаткандырмын. Бирок андай учурлар да келет. Мен бош убакытка ээ болом. Ошондо аны балдарыма, ата-энеме, жолдошума арнай алам. Recycle plastic. What we do, we gather all uncontaminated plastic in our lab. There is a machinery shop where you can... Иштеп чарчап калганда мен пластикти кайра иштетүү менен алек болом. Биз лабораторияда топтолгон баардык таза пластикти чогултуп, устаканабызга алып барабыз. Ал жерде пластикти атайын аппаратта майдалап, эритип, жөнөкөй нерселерди жасоого болот. Бул кайталанма процесс көңүлдү топтоону талап кылбайт. Ал мени абдан тынчтандырат. Бул мага эс алууга жана ойлорго эркиндик берүүгө жардам берет. Who would have give you a great who would have give you an... Мен изилдөөлөр менен бирөөнүн кол чабуусу же мактоосу үчүн алектенбейм. Илим менен алектенгенимдин себеби бул менин чындап эле каалаган ишим. Менде башка жол жок. Бул ой мага ишимди улантууга жардам берет жана сынга же курч пикирлерге көңүл чөгөрбөөгө шарт түзөт. Criticism or really critical feedback. Илимдеги эң маанилүү нерсе ар бир эксперименттен рахат алууну үйрөнүү дейт окумуштуу. Илим ар дайым эле өтө олуттуу нерсе эмес. Анда сөзсүз түрдө рахат алуу жана кызыктуу учурларга да орун бар. We had one experiment that involved Бизде флуоресценттик боёгучту колдонуп, косметикалык анализ жасаган эксперимент болгон. Мен микроскоп астындагы сүрөттөрдү фотого тартып жаткам. Кызыгы сүрөттүн биринде клетка нике шакегине окшошуп калган. Was looking like a proposal ring. So when I was presenting the results, it showed up as like on the presentation. Мен өзүмдүн жыйынтыктарымды презентацияда көрсөтүп жатканда бул сүрөт слайдта пайда болду. Лабораториядагы баары күлүп, ким сунуш кылганы жатат деп сурай башташты. Бул абдан кызыктуу болгон жана натыйжада эч ким сунуш кыла албай калды деген темада көптөгөн тамашалар айтылды. Сүрөт азыр да биздин архивде сакталуу. Биз аны эстеген сайын каткырып күлүп алабыз. Archive and we when we remember we do laugh a lot. Юлия Сафарованын маанилүү долбоорлорунун бири аялдарды илимде колдоо. Ал үчүн бул маанилүү миссия, келечекти өзгөртө турган иш. Окумуштуу илим ар түрдүү көз караштарга жана тажрыйбага ээ адамдар катышында күчтүү болооруна ишенет. Ал социалдык тармактар аркылуу же жеке жолугушууларда аялдарга илимдин ар кимге жеткиликтүү жана кызыктуу боло турганын көрсөтөт. One thing that I appreciate the most that she's not... Мен үчүн Юлиянын өзгөчө баалагым келген нерселеринин бири илимди жайылтууга активдүү катышып жаткандыгы. Ал социалдык тармактарды жүргүзүп, анда илимий билимдер менен бөлүшүп, маанилүү изилдөөлөргө көңүл бурдурат. Мындан тышкары ал Жаш изилдөөчүлөр альянсын башкаруу кеңешине кирет. Ал жерден илимпоздордун, айрыкча жаштардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргойт. Ал өзүнүн бош эместигине карабастан жаш студенттерге кеңеш берип, STEM жаатында билим берүүгө убакыт табат. Бул илим, технологиялар, инженерия жана математика тармактарын камтыйт.
Жакында мисалы ал Technovation Girls программасынын катышуучуларын биздин лабораторияга чакырып, алар үчүн лекцияларды өтүп, илим менен алектенүүгө шыктандырып кетти. Encourages them to be scientists. Юлия Сафарова илимпоз катары алдына амбициялуу максаттарды койгон. Ал жогорку Хирш индексин алууга умтулат. Ал изилдөөчүнүн илимий таасирин көрсөтүүчү көрсөткүч. Ал анын басылмаларынын санына жана башка иштерине канчалык көп цитаталар алынгандыгына негизделет. Юлия сөөк тканын калыбына кийилтирүү лабораториясын түзүүнү кыялданат. Бирок ал үчүн илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү гана эмес, аларды практикага киргизүү да маанилүү. Ошондо натыйжалар бейтаптар үчүн пайда алып келиши керек. One of the projects we do in collaboration with Italian Institute of Structure and Matter, and it's focused on doping of bioceramics with different ions to improve. Биздин долбоорлордун бири Италиянын структура жана заттар институту менен бирге жүргүзүлүүдө. Изилдөө биокерамиканы түрдүү ионду кошуу аркылуу жакшыртууга багытталган. Бул сөөк сынганда калыбына кийлүү процессин тездетүүгө жардам берет. Бета-трикальций фосфатка негизделген керамика пациенттин клеткалары менен акырындык менен алмашып, жара калыбына келүү учурунда бекемдикти сактайт. This is the novel technique of coating of titanium implants. So they apply. Экинчи долбоорду Чыгыш Казакстан техникалык университети менен бирге жүргүзүп жатабыз. Бул титан импланттары үчүн жаңы каптаманы түзүүгө арналган. Титан эритмесине микроплазмалык бүркүмдөө жолу менен түрдүү металлдардын катмарынын астында жабыштырылат. Мындай каптама имплантты азыраак аллерген кылып, сөөк ткандарынын өсүшүн жакшыртып, кан тамырларынын пайда болушуна өбөлгө түзөт. Биз лабораториялык шартта бул каптаманын клеткалардын жүрүм турумуна, алардын өсүшүнө, кыймылына жана өнүгүшүнө кандай таасир этерин изилдеп жатабыз. Эгерде натыйжалар ишенимдүү болсо, жандуу организмдерде изилдөөлөрдү өткөрөбүз. Research base, a fundamental research base, is one of the primary goals for Kazakhstani science now. We've been already, for the past 15. Казакстан илиминин негизги максаттарынын бири азыр күчтүү изилдөө базасын түзүү. Акыркы 15 жылдын ичинде эл аралык илимий коомчулук Казакстан жана биздин окумуштууларыбыз жөнүндө билип калды. Эми биз долбоорлордун жана басылмалардын деңгээлин сактап, жакшыртууну каалайбыз. Бул маанилүү, анткени өлкөгө инвесторлорду тартууга жардам берет. Эгерде бизде өнүккөн изилдөө борборлору болсо, компаниялар биздин долбоорго инвестиция салат жана биздин иштеп чыккан иштерибизди чыныгы турмушка киргизүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. That would be transferring them to real life. Юлия Сафарова бул Казакстан илиминин жүзү. Аны илимге глобалдуу салым кошуу жана мурунку болбогон чечимдерди иштеп чыгуу идеясы шыктандырат. Анын негизги максаты сөөк ткандарынын регенерациясын жакшыртуу жана сыныктан же сөөк массасын жоготуп жабыркаган бейтаптарга жардам берүү, өзгөчө кары адамдарга. Изилдөөчү жаңы дарылоочу ыкмаларды жана алдыңкы протездерди түзүү боюнча ишенимдүү жолду басып өтүп, медициналык жардамга муктаж болгон адамдардын жашоосун жеңилдетүү үчүн аракет кылууда. Well, there was a phrase that my biggest event in life did not happen yet. Мындай бир сөз бар. Менин жашоомдогу эң чоң окуя али боло элек. Илимпоз катары мен бардыгына жетишкенимди сезүүдөн корком. Анткени бул мени токтотуп коет же жаңы ачылыштарда чектейт. In your further endeavors and researches. So for the researcher, it's very important to Илимпоз үчүн дайыма жаңы бийиктиктерге жетүүнү каалоо абдан маанилүү. Көбүрөөк нерсени жасоону каалоо керек. Бул сезим ички шыктанууну түзөт жана акыркы жыйынтык эмес. Сенин басып өткөн жолуң маанилүү.